карманы деп койдум. Атайын таңгакталган бул медициналык жеке коргонуу каражаттары өкмөттүк эмес уюмдар тарабынан берилип жаткан кезектеги жардамдардын бири. Тактап айтканда бүгүн Агахан өнүктүрүү уюму жана облустук профсоюз уюму тарабынан коронавирус пандемиясы курчуп турган Ат баш районундагы медицина кызматкерлерине жеке коргонуучу медициналык каражаттар берилди. Бул санны дагы тиякта жазылуу, анан баарына бирдей тең бөлүштүрүп берсеңиздер, Көрсөтүлгөн бул жардам облустук жетекчиликтин өкмөттүк эмес уюмдарга кайрылуусунун негизинде жүзөгө ашырылууда. Эл аралык өкмөттүк эмес коомдук уюмдарга кайрылып кат жазган болчубуз. Анан ошол каттын негизинде бизде ошо профсоюз, облустук профсоюз уюму, анан ошо Агахан өнүктүрүү фондусу туура кабыл алып, анан ошо жакындан жардам көрсөтүп, азыр ошо эң негизги керек болуучу баягы коргоочу костюмдар менен көп жолу колдонуучу, бир жолку колдонуучу, анан жанагындай эң жакшы сапаттуу FF2, FF3 жанагындай маскаларды алып келип берип атканы бизди аябай кубандырды. COVID-19 илдети менен күрөшүүдө биринчи катарда турган медицина кызматкерлерине Агахан өнүктүрүү уюму көп жолку колдонуучу атайын кийимдерден 200 даана, бир жолку колдонуучу атайын кийимдерден 150 даана, респиратордук бет каптардан 150 даана, бир жолку колдонуучу медициналык колгаптардан 1500 даана. Мындан сырткары 200 литрдин айланасындагы антисептикалык суюктуктар тапшырды. Бүгүнкү келген жабдыктардын эң биринчи бул сапаты эң сонун. Бардык жабдыктарга өздөрүнүн сертификаттары бар. Булар ушу биздин ат башыдагы кесиптештерибиздин кандай болсо дагы ушул бир шарттарын, өздүк бир ден соолуктарына бир жардам катары берилип атат да. Ал эми облустук профсоюз уюму тарабынан көп жолку колдонуучу атайын кийимдерден 60 даанасы берилди. Аталган уюм тарабынан буга чейин да бир катар көмөктөр көрсөтүлгөн. Булардан сырткары дагы мына биздин саламаттык сактоо мекемелери дагы, ошолордун областтык профсоюздук комитетинин областтык комитети дагы көп жардамдарды берди. Мына бүгүнкү күнгө алардын эле берген жардамы 135 000 сомго, атайын 100 000 сомун атайын счетторуна которуп, 20 000 сомун ушул септик, анан ушул жерге тилдүү тамак аштарын уюштуруп берип атышат. Таажы илдети менен күрөшүүдө жана медицина кызматкерлеринин саламаттыгы үчүн көрсөтүлгөн бул жардам толугу менен Ат баш районуна жөнөтүлмөкчү. Эсенбек Сталбек уулу, Нурбек Рахманов, Нарын шаары.